Sadır Nurkojoviç, jana sovetliklerden ehtiyatlanız, kеңешçilerden. Bular har qanday jolga barat, tuura emes ma'lumotni jetkizet. Gelip al böyle kulağınızga har qaysini şıvıray beret. Gerek bolsa bular kara dua okutup, oşondoga çeyin bargan yüzü kara akmaktar. Sebebi bular degen, bulardın maksatı bir bolup atat. Eldik biylikti, Sadır Nurkojoviçti biylikten kulatış gerek bolup atat. Hurmatlı Sadır Nurkojoviç, siz janagı işenip tapşırgan adamlar, nabarot sizdi biylikten kulatış gerek bolup atat. Sebebi al, tigi sırtta siz aytkan 300 kişi menen süйлөшүп algan. 300 kişi menen süйлөшүp algan. Jana hökümetin içinde oturgan strukturalar, jana Kırgızstan'da 30 yıl içip jep tonop kelgen kişiler menen süйлөшүp algan. Ne kılış gerek degen, alar özlörünçө çoğulup tur aytkan. Sizler degen Sadırды moğundayla alıp kete bergile uşul joldan. Alar bilet de analiz kılıp atışat, ekonomik rasчет kılıp atışat. Eldin biyaktan недовольствосын көйгөн görüp atışat da aytkan. Sen uşul jolda ele Sadırды alıp kete ber. Sadır güzgö jetip jetpey kulayt, аңга түшөt, elde недовольство көбөйөt, ekonomik krizге сайылат, pensiya пособие берилбейт. Ошо менен ne болот? Eldik biyilik kulayt. Oşonuz hurmatlı Sadır Nurkojoviç ugup alыңыз. Netke aytkaным үчүн жаман көрбөңүз. Бирок азыркы окружениеңиз, азыркы сизди курчап турган кишилер, бул сизди түз эле аңга сүйрөп бартат. Bir бутуңуз уже аңга түштү. Hurmatlı Sadır Nurkojoviç. Bir бутуңуз уже аңга түштү. Эми экинчи бутка тебет да болду. Siz аңга кетсеңиz, sizdin артыңыздан 6 milyon kişi аңга кетет. Tetiyakta 2 milyon kişi emne olot? Sırtta жүргөн migrantlar. Ayakta biyakta gütü oturgan balдар emne olot? Hurmatlı Sadır Nurkojoviç, biz bileviz siz kayrattуу, akıl estүү, danışman adamsız. Bирок sizdi bir ere kuruk montip tegerek degen jok. Bir kuruktun üstünden dagы bir monda kupul menen jaap turup alıştı. Har qanday ma'lumotlardy jerge jetkizip atat. Mınday kılalı, Sadır Nurkojoviç bir yerde mınday kılalı, tiyaktan tigindey kılalı dep sizde atayın adaştığa baratat. Sebebi degende men uşul sözümen жаңылсам жаңылармын, бирок менде деле ушу жүрөгүм менен сезип атам. Sadır Nurkojoviç, жана siz ишенген адамдар sizди аңга сүйрөп баратат. Тигил 300 киши менен алар сүйлөшүп алган. Alar degen liboy sistemada жашай берет. Алардын колунда бар. Алар бай, алар акчалуу. Аларга эртең экономикалык кризис келсе, аларга эчтеке болбойт. Табаам кашым деп да койбойт. Кылы да кыйшайбайт алардын. Бирок жөнөкөй, чортаман, жөнөкөй сизге үмүтүн байлаган жөнөкөй адамдарга жашоо кыйын болуп калат. Өзүңүз элиңиздин бетин карай албай каласыз. Ушунун баары ушундан болуп атат. Кадрдан кетип атат. Кептин баары кадрда болуп атат. Биз угуп эле атабыз, көрүп эле атабыз. Эми айта албай атабыз, сөз жеткизе албай атабыз. Бирок кыргыз элим адилеттүү эле экен. Ояктагы туура месемелерге элдин баары чыкты. Кемпирабад боюнча чыкты. Казинолор боюнча айтты. Биз болуп аткан эмеге баарыбыз кадилет, калыс адилет айткан үчүн ошолор айтылып, анан сиздин чечимиңиз өзгөрүп атат. Hurmatlı Sadır Nurkojoviç, aldı kılam degen reformalарды oyuңузду bir жерге топтоп, жаныңызга жакшы кеңешчилерди алып туруп, кыла бериңиз. Кыргыз эли сизден көңүлү суу элек, дагы деле үмүтүбүз үзүлө элек. Дагы деле ишенебиз биз сизди ушул. Себеби бул реформаны эч качан жамаат кылбайт, топ менен кылбайт. Reformanı bir reformatör komanda çoğultup turup эле анан жостка кылчубак келди. Эртең мыйзамдарыңыз мына тиги эменин жыйынтыгын жарыялачу болсо жостка эле кылыш керек. Булар мына кечээки эмеден эле пример алса болот. Жергиликтүү кеңештерде эмне болду? Кайра баш көтөрбөдү жемкордун баарын. Ар кайсы партияларга тыгылып алып, mına emgek деген partiya emne kıldı? Nakıl ele satıp almadı. Başka partiya
партиялар эмне кылды? Акча таратылды ошондой эле. Ошондой эле административдик ресурс колдонулду. Ар кайсы структурада жетекчилер деген нагыл эле астына команданы бербедиби? Могу партияга шайлайсың, могу партияга жүгүрөсүң деп. Siz айтып атасыз bir жагынан тыйылгыла, койгула десеңиз, а сиздин артыңызда отурган, siz ишенип кызмат койгон кишилер теңирден тескери иш кылып атат. Ошон үчүн, урматтуу мекендештер, айтып коеюн. Бул кишинин дагы эле ошондой ниети жүрөгү кыргыз эл үчүн таза. Бирок өтө чоң жумушту баштап алды Садыр Нуркожоевич, аябай чоң, громадный. Bir жактан конституцияны, президенттик шайлоону өткөрдү, референдумду өткөрдү, структураны реформа кылам деп атат. Тетиги жергиликтүү шайлоолорду өткөрдү. Тетиги сот, прокуратура, МВДнын реформа эмне деген каршы душманга алыч жалгыз чыгып алды ошонун баарына. Жалгыз көкүрөгүн тозуп туруп жалгыз чыгып алды. Аны туура түшүнүп койгула мекендештер. Анча-мынча жаңылыштык болот, адашы болот, биз пендебиз. Ленин айткан, не ошибается тот, кто ничего не делает. Эчтеке кылбаган киши гана жаңылбайт. Жаңылыш болот, кемчилик болот. Бирок адам биягынан, ол кызыл этинен, таза ниетинен жаңылбаса эле болду. А ниети жүрөгү баягыдай эле кыргыз эл үчүн таза мекендештер. До конца колдойбуз. До конца. Колдойбузбу? Конца деген сөздү сен кайтатпай, мен сөзсүз. Bekentçiler ne de? Кыскалык амел истейин ол. Azı süreçler bizde Mart'ın ekendesi assalamualaikum. Biz hazır şu özlerinin fikirlerini ayta turgan жарандарыбыз ушунчалык укмуштуу экен. Азыр аларга да сөз беребиз. Ошондой болсо да мен да кичине бир өзүмдүн ой пикиримди айтып коеюн деп көрүп отурам да. Мына жерде биз азыр жаман айтпай жакшы жок дейт да. Азыр Бакбай Кашкарбаев да өзүнүн баягында ачуу чындыгын айтып кетти. Мен да өзүмдүн бир кыстырма сөзүмдү айтайын. Мына жерде биз Садыр Нуркожоевичтин өзүнүн жазган китеби бар эле да. Саясатта 10 жыл деген китеби бар да. Ошол 10 жыл деген китебинде өзүнүн 10 эмгегин баса белгилеп айтып кеткен да. Бирок мына Садыр Нуркожоевич Жапаровдун урматтуу президентибиздин бийликке келгенине бүгүн ровно 90 күн болуптур. Бийлик мындай ант берип, мен ошо Кыргыз Республикасынын президенти катары деп өзүнүн антын берген. Демеси инаугурациясы 28 январь күнү болгон, бүгүн 28 апрель. Андан бери баягы 6 октябрдан бери убактылуулар үчүн жетекчиликти убактылуу колуна алган. Мына ошол күндөн берки мунун Садыр Нуркожоевич Жапаровдун эмгектерин айтып кете турган болсок, мунун деле кыска убакыт ичинде жасаган эмгектери, зор эмгектери бар экен да. Мына санап өтүп кете турган болсок, биринчи